ушул жылдын 17 февралында мага карата кылмыш жаза кодексинин 303 беренеси менен кылмыш козголгон. Бул коррупция деген статьянын аталышы коррупция. Кылмыш жаза кодексинин эң оор бир 10 беренесинин бири 10 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажырайт жана мүлкү толугу менен мамлекеттин эсебине өтөт. Мага кылмыш козгогондун эми фабуласы деп коет, чоо жайын айтып берейин. Мен эсептөө палатасынын аудитору болуп 8 ай иштегем. Оппозициянын квотасынан барып иштегем. 9 аудитордун бирөө болчумун. Ошондо аудитор болуп турганда эсептөө палатасы кызматтык 5 унааны сатып алууга тендер жарыялап, 7 киши тендердин комиссиясынын мүчөсү болгон. Мен да тендердин комиссиясынын мүчөсү болгом. Тендердик комиссия өзүнүн тендерин өткөзүп, Барат Люкс деген фирманы, эки фирма катышып, Бистар анан Барат Люкс. Барат Люкс деген фирманы жеңүүчү деп табат. Барат Люкс деген фирма Бистарга караганда миллион сом арзан сунуш кылат. Ошондуктан мыйзам боюнча аларды табышкан. Ал туура табылган. Ал тендердик документтерде 6 киши чечим кабыл алып, 6 киши бирдей пикирде, эч кимиси каршы чыккан эмес, баары макул болуп, Барат Люкс деген фирманы тандашкан. Бул сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын талабы. Тендердик комиссиянын мүчөлөрүнүн укуктары баарыныгы бирдей. А жерде чоң, кичине, начальник, подчиненный деген жок, баарыныгы бирдей. Бир адам бир добуш. Ошо бир добуш менен 6 киши добуш коюп, Барат Люксту жеңүүчү деп табышкан. Мына менин колумда протокол турат. 6 киши кол коюп атат Барат Люкс утсун деп. Шыкмаматовдун колу жок. Мен качкан эмесмин ал тендерге. Мен ал тендерге таасир эткен эмесмин. Мен Барат Люкстун утушуна себепкер болгон эмес. Мына бул далил, бул мен ойлоп тапкан эмес, бул документ. Экинчиси, мына протокол скрытия, анда дагы Шыкмаматовдун колу жок. Шыкмаматов качкан эмес. Тергөө убагында тендердик комиссиянын мүчөлөрүнүн баардыгы айтышты. Шыкмаматов бизден суранган эмес. Бир фирманы колдоп койгула, же болбосо менин аялымдын машинесин сатканга жардам бергиле деп бизден суранган эмес. Биз өз абийирибиз менен мыйзам чегинде арзан сумма предлагать эткен Барат Люкс фирмасын жеңүүчү деп тапканбыз деп. Ошондуктан 6 кишиге кылмыш козголгон жок. Анткени алар баардыгы мыйзам чегинде жасашкан. Экинчи жагдай тергөөнүн баягы өзлөрүнүн бир айы боюнча менин келинчегиме тиешелүү машина $10,000 турган эмиш. Ал эми мен аны фирмага $13,500 сатып, фирма эсептөө палатасына 14,500 саткан деп атат да. Анын дагы суу кечпеген жагдайлары бар. Мына улуттук коопсуздук кызматына кат жазып атат. Навар запрос деп. Негизи улуттук коопсуздук кызматы юристтер түшүнөт. Токтом чыгарат. Экспертизаны дайындоо боюнча. Ал эксперт кылмыш жаза жоопкерчилиги менен таанышат. Калп айтсам жоопкерчилигин тартам деп. Ал булар токтомсуз эле кат жөнөтөт фирмага. Анан фирма кат жазып атат. Силердин катка мен жооп берем. Андай машина $10,000 эле турган деп. Бирок ошол эксперт Бугубаевдин колу жок. Ал фирманын директорунун да колу жок. Фирманын директоруна башка бирөө кол коюп атат. Мына. Черточка кылып башка бирөө кол коюп атат. Фирманын директоруна башка бирөө кол коюп атат. Өзүнүн эксперттин колу жок. Анан булар айтып атат, биз анализди автогиттен алдык. Автогиттин анализин негизинде чыгардык деп. Эми мына менин колумда ошол автогиттин Кыргызстандагы автомобилдерди сатуу рыногунун монополисти, жарыялардын монополисти ар бир кыргызстандык жаран билет. Машина сатаарда автогитке барып жарнама жасайт. Мына автогиттин өзүнүн берген маалыматына караганда өзүнүн колу менен, өзүнүн жоопкерчилиги менен жазып атат. $14,500 турган андай машиналар деп. Мындан тышкары 5 машина сатылса, 5 машинанын баары тең ушул баада болгон. 14,5 жана 13. Ушул 13төн 14,5га чейин секирген да аралыгы. Демек ошо кездеги баалар ошондой экени далилденип турбайбы? Эгерде Шыкмаматовдун аялына таандык машина $10,000 туруп 13,5га сатылса, анда калган машиналар 10,000ге кирештелет эле да. Демек баардыгы бирдей сатылып аткандан кийин башка 4 машинадагы. Демек баалар ошондой экенин бул да далилдеп атат да. Ошондуктан мына биринчи аргумент боюнча дагы менин колум жок жана мен тендерге качкан эмесмин. Демек Барат Люкстун учуна эч кандай тиешим жок. Экинчиден ал автомобиль өз баасына сатылган. $13,500 ошо кезде базар баасы болчу. Үчүнчүдөн менин келинчегим эсептөө палатасына саткан эмес. Коомчулукту бай адаштырып атышат, эсептөө палатасына саткан деп. Эсептөө палатасына тендерди утуп алган фирма саткан. Ал эми фирмага менин келинчегим саткан. То есть фирма сатып алганда, фирма эсептөө палатасына машиналерди сатыш үчүн базардан жакшы машиналерди издеп таап,
анан сатып алып, алардын фирманын максаты ошондо бизнес. Тендерге катышат, утат, анан ушундай кызмат көрсөтүп акча табат. Фирманын максаты, ар бир фирманын максаты ошондой да, бизнес кылуу. Ошондуктан алар тендерди утуп алып, базардан 5 машинени сатып алып, өзлөрүнүн баягы наркын кошуп, анан эсептөө палатасына сатышкан. Демек ал базардан барып, менин келинчегимен жакшысы деп тандап 4-5 машина тандашкан, 5 машинанын бири менин келинчегимдики болгон. Бул жерде мына мен юрист катары эч кандай кылмыштын составы жок. Эч кандай кылмыштын беренеси жок. Эч кандай мамлекетке келген чыгым жок. Анан чыгымды 150 000 сом, 158 000 сом чыгым келдирди деп айыптап атат. 158 000 сом, же болбосо $3,500 деп. Бул жерде бардык мыйзамдар бузулуп атат. Бул биринчиден бул коррупция эмес. Коррупцияга коюлчу берен эмес. Бул административдик дагы тиги мыйзамга дал келбеген нерсе. Коррупция деп бул бүгүнкү күндөгү энергетикадагы, жол тармагындагы, кен байлыгындагы, кадр коюудагы, биздин таможня тармагындагы, башка тармактардагы миллиарддаган, миллиондогон, жүздөп саналган миллиарддорду чыгым келтирген жосонду айтат коррупция деп. Мына элдер ошол коррупция менен күрөшкүлө деп талап кылып атат. Ал эми бул менин ишим. Бул катардагы саясий мотив менен Текебаевди жакында камайбыз. Анын артындагы Шыкмаматов үн катпай отурсун, өзүнүн кылмыш иши менен сарсана болуп, үйүнөн чыкпай коркуп, мени да камап койбосо экен деп коркуп, тилин тыйып отурсун деген максат менен козголгон кылмыш иш. Же болбосо бул эл аралык юристтерге дагы, студент юристтерге дагы кыраакы, сезимталдуу, калдайган калың элге дагы бул сиңбей турган иш. Мени эгерде бир кандайдыр бир сезимдерин жек көрүү сезими бар эле адам муга ишенгиси келбесе, мындай калыс адам муга ишенбейт. Биринчиден чын эле кылмыш иши болсо, андан бери 7 жыл өттү да. Шыкмаматов ошол эсеп палатасында аудит болуп турганда козголсо болмок. Андан кийин Шыкмаматов юстиция министри болду 4,5 жылдай. Ошондо козголсо болмок. Же таптакыр Шыкмаматов кызматы жок учур болду 1,5 жыл. Ошондо козголсо болмок. Кайсы учурда козголду? Алымбек Шыкмаматов референдумга каршы чыгып, радикалдуу оппозиция өткөндө, былтыркы жылдын күзүндө. Баарыбыз адамбыз, пендебиз. Турмушта, мамлекеттик иште кемчилик кетишибиз мүмкүн. Бирок Шыкмаматовдун бул иштеги кемчилиги моралдык гана жоопкерчилик болушу мүмкүн. Аякта административдик кылмыш жоопкерчилиги таптакыр жок кесе. Бул иш менен биз кесиптеш катары, депутат катары, бир фракциянын мүчөсү катары тааныштык. Биринчиден, ал тендердик комиссияны Шыкмаматов түзгөн эмес. Ошондогу эсеп палатасынын төрагасы түзгөн. Демек, ал комиссиянын курамын ал жоопту. Экинчи, эсеп палатасынын түзгөн комиссиясы кол койгондо ушул компания учуп чыксын деп. 7 адамдан 6 кол койгон. Шыкмаматов кол койгон эмес. Биздин юриспруденцияда деле дүйнөлүк мыйзам чыгарууда кол койгон адам катары ошо гана жооп берет. Шыкмаматов кол койбогон кагаз үчүн жооп берет. Бул биздин юриспруденциянын тарыхында жаңы инцидент. Үчүнчүдөн, ошо Шыкмаматовго мейли шунчалык кылмышы болсо дагы, дегенде 6-ону соттоп, ошолор көрсөтмө берип, бизди Шыкмаматов зордуктап кол койдурган десе, ошондо гана күмөн сана пайда болушу мүмкүн да Шыкмаматовдун ошо кылмыш эпизоду бар экенде. 6 тең Шыкмаматов бул маселе боюнча бизди үгүттөө кылган эмес. Аларды мажбур кылыш үчүн Шыкмаматов алардан бийигирээк туруш керек кызмат алды. Алар менен бир деңгээлде турган. Анан биз рынок заманында жашап атабыз да. Мисалы үчүн 2014-жылы Бишкекке 107 000 автомашина ташылып келиптир да. Бүт бар ошого жок дегенде $100, болбосо $10 000 кошуп атат. Бул бизнес. Шыкмаматовдун аялына катталган машинаны юридикалык компания эсеп палатасына саткан. Себеби жеке адам сата албайт. Ал юридикалык компания киреше алайын деп саткан. Анда ушундай эле болду. Шыкмаматовдун ошол аялынын машинасынын дөңгөлөгү кайсы бир ак үйдө иштеген чиновниктин машинасынын дөңгөлөгү болуп калса, ага да кылмыш козгош керек. Бул нонсенс. Ошон үчүн мен 100% ишенем.
Шыкмаматовго козголгон иши бул саясий жала жабуу. Ал эч убакта далилденген эмес, далилдене албайт. Эгерде Шыкмаматовго ушул кылмыш иши боюнча кандайдыр мөөнөт жаза бере турган болсо, мен анда Кыргызстанда деги эле мыйзамдуулук жана сот системасы иштебейт деп айта алам.